Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофонда аты жөнүм Сабира Бакирбек кызы. Бүгүн 21 апрелде кыргызстандыктар Орозо айт майрамын белгилеп жатышат. Бул майрамга карата айт намаздары өлкөнүн бардык мечиттеринде жана чоң шаарларда, район борборлорунда, ачык асман алдында, аянттарда, атайын ажыратылган жерлерде окулду. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бардык кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктады. Ал куттуктоосунда Орозо кармагандарга каалоо айтты жана жалпы журттун тынчтыгын тиледи. Мээримдүүлүктүн, кайрымдуулуктун, кечиримдүүлүктүн айы Рамазан айынын ийгиликтүү аякташы менен куттуктайм. Жараткан Кыргызстаныбызга береке, тынчтык жана өнүгүү берсин. Элибизге сабырдуулук, биримдик, бейпилдик ыроолосун. Аруу тилектерибиз, асыл ой максаттарыбыз ишке ашсын. Бүтүндөй Кыргызстан элине, ар бир үй бүлөгө чын ден соолук, бакыт, тынччылык жана бакубат жашоо каалайм деп айтылат өлкө башчынын куттуктоосунда. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда Өзбекстан менен чогуу автоунаа чыгаруучу заводду куруу боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчысынын сайтына 20 апрелде чыккан маалыматта айтылат. Бул документтин кабыл алынышы өлкө аймагында жеңил жана коммерциялык техниканы чогултуу өндүрүшүн уюштуруу боюнча инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун 15 мартта кабыл алган. Ал быйыл 27 январда Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы автомобиль жана коммерциялык техника өндүрүүнү уюштуруу боюнча макулдашуунун негизинде каралган. Макулдашууда заводду куруу 3 этапта иштей турганы, алгач 500 жумуш орун түзүү менен 10 000 дана унаа чыгаруу каралган. Кийинки этапта жумуш орундарын көбөйтүп унаа чыгарууну 30 000ге жеткирүү жазылган. Кыргызстандын аймагына биргелешип автомобиль чыгарган заводду куруу боюнча макулдашууга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин быйыл 26-27 Бишкекке болгон мамлекеттик сапардын алкагында кол коюлган. Баткенде милиция кызматкерлери электрондук документ жүгүртүүнү үйрөнүшүүдө. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Баткендеги милиция кызматкерлери электрондук документ жүгүртүү маалыматтык системасын ишке ашыруу боюнча атайын окуулардан өтүшүүдө. Ички иштер министрлигинин катчылыгынан адистер облус аймагындагы район шаардык ички иштер бөлүмдөрүнө өздүк курамга окутууларды өткөрүп, практикалык усулдарды көргөзүүдө. Белгилей кетсек, окуу президенттин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусундагы санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгынын, ошондой эле ички иштер министрлигинин тескемесинин талаптарынын аткаруу максатында уюштурулган. Москвада көчмөндөр цивилизациясы музейи ачылды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин колдоосу менен Москва шаарындагы Дүйнөлүк цивилизациялар университетинде көчмөндөр цивилизациясы музейинин салтанаттуу ачылышы өттү. Элчиликтен билдиришкендей, музей ушул жылы март айында Москва шаарында өткөн кыргыз-орус аялдарынын биринчи форумунун алкагында кол коюлган меморандумга ылайык уюштурулду. Анын максаты кыргыз элинин искусствосун жана каада салтын, көчмөн маданиятын жайылтуу, маданий агартуу иш-чаралары аркылуу мекендештерге жана башка элдердин кызыккан өкүлдөрүнө таанытуу болуп саналат деп айтылат маалыматта. Көчмөндөр цивилизациясы музейинин башкы экспонаты ичи толук жасалган кыргыз боз үйү. Музейдин жетекчиси Боз үй дайым биз менен долбоорунун автору кыргыз диаспорасынын активисти Дамира Казакбаева. Көчмөндөр цивилизациясы музейинде маданияттар аралык байланыштарды өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү экскурсиялар, чий куурчак улуттар куурчактарын жасоо боюнча мастер-класстар, тематикалык көргөзмөлөр жана башка билим берүү жана маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Чек ара кызматы ар бир чек арачыга бирден китеп акциясын жарыялайт. Бул тууралуу Салам медиага УКМКнын чек ара кызматынын Баткендеги өкүлчүлүгү маалым кылды.
Эл аралык китеп күнүнө карата өсүп жаткан бул акциянын максаты ар түрдүү жанрдагы китептерди чогултуп, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынын бардык периметрлери боюнча алыскы жана толуу чек ара заставаларында кызмат өтөп жаткан аскер кызматчыларына өткөрүп берүү. Китеп топтоо 24-25 апрель күндөрү жүрөт. Жарандар каалаган китебин төмөндөгү топтоо пункттарына алып келсе болот. Баткен облусу боюнча Баткен шаары, Апаз Жайнеков атындагы Маданият үйү, Разаков шаары, Манас ата көчөсү номер 1 райондук борбордук китепканасы, Айдеркен шаары шаардык Маданият үйү. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.